Meni 1 жылдан бери албарысты басып келет. Акыркы күндөрү көп кыйначуу болду. Басып жатканда Куран окусам катуу кыйначуу болду. Эмне кылсам болот? Алла ыраазы болсун. Эмне кылыңыздар? Биринчиден дарат менен жатыңыз. Экинчиден таспихай Фатима. Субханаллах 33, Алхамдулиллах 33, Аллаху Акбарды 34. Эгерде билсеңиз, Алиф Лам Сажда Табарак сүрөсүн экөөнү окуңуз. Буларды билбесеңиз, анда Фатиха жана чар кул. Макулбу? Кул я айюхал кафирун, Ихлас, Фалак, Нас. Ихлас, Фалак, Насты окуп атканда 3төн окуйсуз, колуңузга дем салыңыз. Деп, макулбу? Башыңыздан шашылбай, бетиңиз, колуңуз кайерге чейин жетсе, мына алды жак, арка жак бардыгына, жан баш, буттун учуна чейин сылап. 3 жолу. Андан кийин уйкунун дуасын окуңуз, вообще кыжалат болбойт. Иншалла. Жаткан жериңиз бирок таза болсун. Простыня, төшөк таза болсун. Ал жерди таза кылып туруп иншалла. Кыбланы карап жатыңыз. Кудай кааласа эчтеке болбойт. Албарысты вообще унутуп калат сизди. Макулбу? Иншалла. Гына ушуларды эмеде амал кылыш керек, амал кылыш керек. Анан коксу кээде ушундай делерде басса, Аят-аль Курсини окуй бериң, кайталай бериң. Башка сүрө эмес, Аят-аль Курсини кайталай бериң. Кээде ушундай албарысты да акылдуу да тилиңи басып сүйлөтпөйт да, ой менен окуй бериңиз, пачага чыгып кетет. Түшүнүктүбү? Эч. Албарысты жин шайтандар да көзгө көрүнбөгөндөр көп да.